Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач берүүбүздүн негизги темаларынан. Кыргызстан-Казакстан чегарасындагы абал өзгөрүүсүз калууда. Кыргыз өкмөтү кырдалды жөн көрүүнүн үстүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Мунай ташуучулар чегарадагы кырдал күйүүчү майдын ташылышына таасири боюнча үн катышты. Көлөмүнө же баасына зыяны тийбейби? Оганстандагы памирлик кыргыздардын бир бөлүгү көчүп келди. 33 памирлик кыргыз Нарынга жайгаштырылат. Кыргызстандагы алгачкы футбол академиясы бүгүн пайдаланууга берилди. 80 балага ылайыкташтырылган академия кабыл алууну баштайт. Жалал Абад облусунда төрөттөн каза болгон энелердин саны көбөйдү. Ар ай сайын бирден эне төрөттөн көз жумуп жатат. Кыргызстан-Казакстан чегарасындагы абал өзгөрүүсүз калууда. Суткалап турган элдин саны арбып, нааразычылыктар чыгып жатат. Жүк ташуучу жана жеңил унаалар жарым сааттан бирден өтүп, кезек күткөндөрдүн саны арбын. Кырдалды жөнгө салуу боюнча өкмөт башчы Сапар Исаков Сочиде Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, көйгөй тез арада чечилери кабарланган. Бирок сүйлөшүүнүн жыйынтыгы азырынча байкалбай турат. Кененирээк жеринен Гүлзара Бакаева кеп калат. Кыргызстан-Казакстан чегарасын ак жол өткөрмө бекетинде жүздөгөн эл кезек күтүүдө. Арасында кары-картаңдар, жаш балдар жана ooрлуу адамдар бар. Демейде тоскоолдуксуз өткөн жарандар 3 күндөн бери жаралган абалга түшүнбөй турушат. 2 күндөн бери жол жабык, эмне себептен экенин билбейт. Мен айткым келет, ушу карапайым элдерде эч кандай күнөө жок. Мурдагыдай казак-кыргыз ынтымагы улана бериш керек. Кезек күткөндөрдүн катарында казакстандыктар да кездешет. Бир канча сааттан бери өтө албай турган жарандар келип чыккан көйгөйдү алдыдагы президенттик шайлоого байланыштырса, айрымдары эки өлкө башчыларынын жеке таарынычтарынан улам жаралды деген пикирде. Саат 9'da кегемнөсү. Міне саат канча болду азыр? Осы убакка чейин алып турмуз. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден бери Казакстан аркылуу товарларды эркин экспорттоодо. Мындан сырткары майда ишкерди көнүгүп, дыйкандар товарларын түз сатууга мүмкүнчүлүк алышкан. 3 күндөн бери жаралган кырдал бул тармакта эмгектенгендерди түшөлттү. Анткени жашылча жемиш саткандар өткөрмө бекеттеринде суткалап тургандыктан товарлары жарактан чыгуу коркунучунда. Алма менен эме Куршадан көп деле коркпой элем, тиги турникамды сатып алгам да. Аны кандай кылам, ал эрип кетсе мага ким жооп берет ага? 17-18 саат болду ошол жерде турганыбызга. Товарыбыз быстропорченный товар, виноград. Биздин товарыбыз курса ким жооп береди? Учурда бул кырдалга коомчулукта кабатыр болууда. Бүгүн казак диаспорасы маалымат жыйын куруп, анда элди бүгүнкү кырдалды түшүнүү менен кабыл алууга чакырышты. Буга бизнес өкүлдөрү да чогулуп, чегарадагы абал ата мекендик ишкерлердин ишин ooрлотуп, экономикага зыян келтирип жатканын айтышты. Учурда кетирилген зыяндын так эсебин айтуу кыйын. Бирок бул тез арада чечилбесе, чыгымдардын көлөмү өсүшү мүмкүн. Биз эки тараптын тең тиешелүү мекеме кызматкерлерин жөнөкөй жарандар туш болгон маселени чечип берүүсүн суранабыз. Өкмөттүн тапшырмасы менен кезек күткөндөргө бир маал ысык тамак берилип, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Кырдалды жөнгө салуу максатында премьер-министр Сапар Исаков Сочи шаарында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, маселени чечкендигин маалымдаган. Бирок айрым талдоочулар Казакстан азырынча эч кандай расмий билдирүү жасай электигин айтышууда. Өкмөт пресс кызматы атайын билдирүү жасады. Мынаки Назарбаев буйрук берди, ошол чегара маселеси чечилсин деп ошондой тапшырма берди депчи. Бирок бир дагы казактын маалымат булагы муну тастыктаган жок. Расмий Астанадагы бул жөнүндө эч кандай маалымат билдирген жок. Өткөрмө бекеттерде кезек күткөн жарандардын бийликтен күткөн үмүтү чоң. Тез арада абалды жөнгө салып, чегараны мурунку абалына келтирүүнү өтүнүшөт. Учурда Кыргыз өкмөтү кырдалды жөнгө салуу үчүн казак тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Азырынча анык жооп кабарлана элек. Кыргыз-казак чегарасында ак жол өткөрмө бекетинде автоунаалардын тыгыны бүгүн да азайган жок. Жарым саат сайын бирден унаа өткөрүлүп, суткалап турган унаалардын саны арбыган. Бул учурда жөө жүргүнчүлөрдүн кезек күтүүсү да жаралууда. Мындай маселени тез арада чечпесе, элдин күтүүсү мындан да көбөйүшү ыктымал. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Чүй облусу.
Кыргызстан менен Казакстандын чек арасынын өтүүнүн оорулушу өлкөдөгү күйүүчү майдан көлөмүнө жана баасына таасирин тийгизбейт. Бул тууралуу Мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Улан Кулов билдирди. Айтымында күйүүчү май Орусиядан темир жол аркылуу келет. Казакстандан эч кандай газ жана күйүүчү май сатып алынбайт. Улан Кулов Казакстандан күйүүчү май аткезчилик жол менен ташылып келгендиктен анын жалпы көлөмгө жана баага таасири болбойт деп эсептейт. Эми Оштон эл аралык деңгээлдеги футболчулар тарбияланып чыгат, себеби өлкөдөгү алгачкы футбол академиясы Ош шаарында курулду. Ачылыш аземи бүгүн өтүп, өлкө башчы Алмазбек Атамбаев дагы чакырылган. Академияга балдарды кабыл алуу 14-октябрдан тарта башталат. Учурда тренерлер Баткен жана Жалал Абадта турнирлерде өткөрүүдө. Футбол мектебинин шарттары тууралуу Нуржамал Баргыбаева айтып берет. Кыргызстан боюнча алгачкылардан болуп футбол академиясын Ошто курулганында жөн жеринен эмес. Анткени өлкө атынан чыккан курама командадагы оюнчулардын 50%га жакыны түштүктөн чыккан. Ошондуктан футбол федерациясы мындан арада мыкты футболчуларды тарбиялоо максатын көздөдү. Ошого карата ушул 3 областты камтыш үчүн ушул жака бир жакшы бир жагдайлар түзүш үчүн ушул жака чечилген. Ушул түштүк региондагы офистер ушул жакта жайгашат. Жана академиянын жетекчилиги биякта бар. Футбол мектеби 1 жыл ичинде курулуп бүттү. Ал үчүн дүйнөлүк футбол академиясы $1 миллион каражат бөлүп берген. Академияга чыган футболчу Алай курама командасынын мурунку оюнчусу Асылбек Момуновдун наамы ыйгарылган. Пайдаланууга бүгүн берилип, президент Алмазбек Атамбаев баштаган эл өкүлдөрү келип катышты. Этот центр, конечно же, приносит много радости. Конуш жайлы болсун. Рахмат барыңыздар. Чуть не забыл, разволновался. Конечно, көрүндүк 500 000 сөмете. 4 гектар аянтта жайгашкан академия 80 балага ылайыкташкан. Мында 20 бөлмөлүү жатакана, ашкана, медициналык бөлмөлөр жана конференциялык залы бар. Ошондой эле 2 окуу классы курулган. Бул жерде балдарга англис тилинен сабак берилет. Себеби футбол боюнча мелдештерге катышууда дүйнөлүк тилди билүү зарыл. Негизинен балдарга окуулар практика жүзүндө өтүлөт. Ал үчүн академияда 4 кичи, 2 чоң футбол аянттары курулган. Окуучулар түнкүсүн дагы футбол менен машыгышат. Ал үчүн ар бир аянтка түнкү чырактары менен кошо орнотулуп бүткөрүлдү. Академияга Орусия, Бразилия жана Кыргызстандагы мыкты делген 15 чакты тренер кабыл алынды. Эми алар 84 баланы 11 тайпага бөлүп окутушат. Учурда Жалал-Абад жана Баткен облустарында турнирлер өтүүдө. Анын негизинде балдардын ден соолугу жана футболго шыгуу боюнча тренерлер өздөрү тандап алышмай болду. Негизинен 6 жаштан 15 жашка чейинкилер кабыл алынат. Коммерческий да болот. 13 жашка чейин коммерческий болот. 13 жаштан кийин балдардын өзүнүн шыгы барбы, таланты барбы, ошол жаштан нары көрөлү деп атабыз. Ошол жерден тамдап, шыгы барган, таланты бар балдарды өзүнчө берге жаткызып, көңүл буруп, ошондой бир группаларды түзөйүн деп атабыз. Азырынча окуу акысы аныктала элек. Балдардын тамак ашы жана жатакана акысына карап баа бычыларын академия жетекчилиги айтууда. Алдыда академиянын окуучуларына орто билим да берилиш ыктымал. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Президенттик шайлоонун жүрүшүнө 700дөн ашык эл аралык байкоочу көз салат. Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдагандай, акыркы эсеп боюнча дүйнөнүн 57 мамлекетинен 765 эл аралык байкоочу каттоодон өттү. Учурда добуш берүүчү шайлоочулардын да акыркы тизмеси такталып, жарыяланды. Эми ал тизме өзгөрүлбөйт. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бүгүн БШК шайлоочулардын тизмесин элге жарыялады. Эми ал илингенден кийин өзгөрүлбөйт. Тизмеге кирбей калган жарандар шайлоодо добуш бере алышпайт. Президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык шайлоочулар тизмеси добуш берүүгө 3 күн калганга чейин жарыяланышы керек. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, ушул тапта шайлоочулардын саны 3 770 кишини түзөт. Президенттик шайлоого 3 күн калды.
Өкмөттүн делегациясы Ооганстандагы Памирлик кыргыздардын бир бөлүгүн көчүрүп келди. Басымдуу бөлүгүн балдар түзөт. Арасында бир кош бойлуу келин бар. Өкмөттүн маалыматына караганда азыр алар Ош облусунан Жалал Абадка өтүштү. Эртең Нарынга барышат. Атайын программа даярдалып, 1-2 күн ден соолугу көзөмөлдө болот. Чолпон Султанбекова улуу Памирге кыргыз өкмөтүнүн делегациясын баштап барган. Анын айтымында 50 ооган кыргызын алып келүү пландалып жаткан. Айрымдарына виза ачылбагандыктан калып калышты. Кыргыз өкмөтү этникалык кыргыздар менен ишин кайрылман программасынын алкагында жүргүзөт. Көчүрүлүп келинген балдар Нарында билим алышат. Ооганстандын Кичи Памир жана Улуу Памир өрөөндөрүн байырлаган кыргыздардын саны 2003 жылы 5000 болсо, азыр 1,5 миңдин тегерегинде гана калды. Оштогу 103 маршруттук каттамына эскертүү берилди. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги Кошташ жана Амир Темур багыты боюнча каттаган айдоочуларга интервалды так сактоону эскертти. Эгер аралык мындан арыда 8 мүнөттөн аша турган болсо, катуу жаза колдонулат. Эске салсак, кечээ 11 октябрда жүргүнчүлөр 103 каттам эртең менен окуучулар мектепке бараар малда интервалы 1 саатка созулуп жатканын биздин телеканал аркылуу кабарлап чыгышкан эле. Ишчиликте кемчилдик болот экен да. Болуш мүмкүн же пробка болуп калышы мүмкүн жолдордо, же эмесем бир машинанын бузулушу, ошондой көйгөйлөр дагы болуп калат. Анда мага телефон чалып турушат, элдер билишет. Ар бир салондун өзүндө менин телефон номерим турат. Андан буга чейин эч кандай жалып түшкөн эмес да. Мындай арзанууларчы. Эми буга биз сиздердин эмеңиздерге ошонун жетекчиси менен сүйлөштүк. Ошонун жетекчисине катуу эскерттик. Дагы мындай кайталана турган болсо, кээ бир шоферлор кайталана турган болсо, айдоочулар линиядан четтетилет. Бүгүн Орусиянын Оштогу консулдугунда диний экстремизмге каршы күрөшүү боюнча семинар өттү. Ага 15ке жакын диний багыт боюнча эксперттер катышты. Жыйында негизинен диний экстремизмге каршы күрөшүү чаралары талкууланды. Эми анын катышуучулары коомдук жана диний уюмдар менен иш жүргүзөт. Иш чаранын негизги максаты коомчулукка жана жаштарга туура багыт көрсөтүү. Анда ислам дини менен экстремизмдин айырмасын туура түшүндүрүү боюнча пландар каралган. Предотвращение насильственного экстремизма. Бүгүнкү иш-чарада акыркы убактарда кеңири тараган экстремизм маселеси талкууланууда. Бул көйгөй дүйнө жүзүн тынчын алууда. Эгер азыр чара көрбөсөк, ар бир мамлекеттин маданиятына, тарыхына таасир этиши мүмкүн. Алардын алдын алуу үчүн кадамыбызды ушундай иш-чаралар менен баштадык. Жалал Абад облусунда төрөттөн каза болгон энелердин саны көбөйдү. Жыл жаңыргандан бери ар айда бирден эне каза болуп жатат. Акыркы учур 10 октябрда 31 жаштагы эненин өлүмү менен коштолду. Учурда бул окуяны укук коргоо органдары териштирип жатат. Энелердин өлүмүнүн өсүү себептери жана алдын алуу аракеттери жөнүндө Кылымжан Азамат кызы сөз кылат. Чаткал районунун 31 жаштагы тургуну төрөттөн кийин каза тапты. Энени Ала Бука райондук ооруканасынын дарыгерлери операция жолу менен төрөтүшкөн эле. Андан аз күн өтпөй аялдын абалы оорлошуп, кайрадан операция жасалган. Андан кийин да абал жакшырбаган соң Ош облустук ооруканасына жеткирилген Жылдыз Төрөбекованы тилекке каршы ак халачандар сактап кала алышпады. Ошко которгонбуз, бирок тилекке каршы ошол абалы оорлошуп, ошол жакта каза болуп калды да. Азыркы учурда кызматтык иликтөө жүргүзүлүп атат. Биз азыр ошол материалдарды топтоп, ошол дарыгерлер менен жолугушуп, комиссия түзүп, ошол иликтөөлөр жүргүзүп атабыз. Жыл башынан бери Жалал Абад облусунда 9 эне төрөттөн көз жумган. Былтыркы жылы 9 айда 6 эне каза тапкан болчу. Ошондо быйыл энелердин өлүмү өткөн жылга караганда 3 учурга өскөн. Буга байланыштуу айрым өмүр сакчыларынын жоопкерчилиги каралган учурларда катталган. 2 төрөт үйүнүн башчылары иштен алынды. Анан калгандарына ошол өздөрүнүн жасаган айыптарына жараша ошол административдик жазалар берилди да. Оор абалдагы жер райондук ооруканада көз жаргандан корккон энелердин көпчүлүгү облустук төрөт үйүнө кайрылат. Ал эми 2016 жылы облус аймагы боюнча 1 жашка чейинки 315 наристе набыт болсо, бул жылы 261 баланын өлүмү катталды. Төрөт учурунда энелердин жана баланын өлүмүнүн себептерин ак халачандар кош бойлуу кездеги кенебестик менен түшүндүрүшөт. Биз көрүп атабыз, көпчүлүк аялдар көбүнчө Россияда жүрүп атышат, учетко убагында турбай атышат, учетко турса дагы барып обследованиядан өт деген учурда өтпөй калышып атат. Ошол себептен акыркы кездери айына жетпей эрте төрөп койгондордун саны көбөйүп атат.
Энелердин өлүмүнүн катталышы боюнча Кыргызстанда Жалал Абад облусу алдыңкы орундарда. Өлүмдүн санын азайтуу же болтурбоо максатында дарыгерлерди окутуу иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары өз ишине шалаакылык менен мамиле жасаган 2 оорукананын жетекчиси иштен алынган. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Азыр болсо жарнамалык тыныгууга кезек беребиз. Алгач кыскача анонс, андан соң программабызды улантабыз. Кенияда кайрадан президенттик шайлоо өтөт. Өзбекстан менен чек аранын ачылышы алма баасын көтөрдү. Баткенде алма терими башталып, экспортко чыгууда. 9 жаштагы кыз 200 өлкөнүн борбор шаарларын жатка билет. Азыр мамлекеттерди картадан бат табууну үйрөнүп жатат. Азыркы учурда мен 215 мамлекеттин борборун билем. Өзбекстан менен чек аранын ачылышы алма баасын көтөрдү. Баткенде алма терими башталып, алды экспортко чыгууда. Багбандар буга чейин Тажикстанга экспорттосо, быйыл Өзбекстанга дагы өткөрүүдө. Бул жылы түшүм жылдагыдан азыраак болгону менен 5 сомго кымбат. Учурда Баткен районундагы 500 гектар алма аянтынын 90% жыйналды. Кененирээк алдыдагы материалда. Баткендин Карабулак айылынын тургуну Алихан Эгембердиев 25 жылдан бери алма өстүрүп багбанчылык кылат. 1 гектар алма багынан жылына 15 тоннадай түшүм алат. Алманын 3 түрүн өстүргөн багбан бир мезгилде 500 000 сомго чейин киреше табат. Учурда алма багынын 50% жыйналып, түшүмдү сатууга камынып жаткан чагы. Өзбек туугандар менен чек аранын ачылганы, өзбек туугандар күн алыс келип, биздеги могу алмаларга айрыкча Карабулак айылга кичине баанын жогорулашын шарт түзүлүп атат да. Жок эле дегенде азыр былтыркы жылга караганда 10%ке жогору болду. Быйыл түшүм аз болгону менен баа жылдагыдан бир аз жогору. Өзбекстан менен чек ара ачылып, кардарлардын саны артты. Буга чейин Тажикстанга экспорттоп келген багбандар эми Өзбекстанга да чыгарууда. Өткөн жылы алманын эң өтүмдүү сорту 20 сомдон 22 сомго чейин бааланган. Ал эми быйыл 5-6 сомго кымбат сатылып жатат. Алма сорту Крипсондун өтүмдүүлүгү жогору болгондуктан учурда 25 сомдон 27 сомго чейин бааланууда. Ал эми сиздер көрүп турган мына ушул бир түп дарактан 150 килограммга чейин түшүм алууга болот. Дыйканга кайрылуу болсо кичине жогорураак кылып саткан жакшы. 27тен оптумга бүрскүн келет, түшүрүп коюң деди. Мына азыр рабочийлар түшүрдү. Айрыкча мына Крипсондор эмпишти. Мына каралып кеткен, кара эмес бул, так мындай ток кызыл. Баткен районундагы 500 гектар аянтта алма бактар өстүрүлөт. Жылына 3,5 миң тоннага чейин түшүм жыйналат. Анын 25-30% жеке ишкерлер тарабынан Орусия, Тажикстан жана Өзбекстанга чыгат. Райондо учурда алманын 90% жыйналып, ишкерлер аркылуу экспортко чыгып жатат. Россиядагы кетет. Мына биздин азыр алма негизинен биз мына тоолуу аймактарда Дара айыл өкмөтүдөн, Кыштут айыл өкмөтүдө, анан мына Ак Татыр айыл өкмөтүндө болот негизинен алмалар. Эмки жылы тамчылатып сугаруу ыкмасы менен кооперативдерди түзүп, алма экспорттоону жолго коюу жагы пландалууда. Ал үчүн жерлерде дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл экенин жергиликтүү бийлик кошумчалады. Кошумчалай кетсек, Баткен районунда алманын Семеренко, Крипсон, Золотой Грин жана Превосход түрлөрү кеңири жайылган. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ошто 9 жаштагы кыз 200дөн ашык мамлекеттин борборун жатка билет. Аруке Тойчиева 4 жашында тамга таанып, 5ке чыкканда ките окуп баштаган. Чет өлкөлөрдүн борбор шаарларын кичинесинен эмес, былтыр эле өздөштүргөн. Болгондо дагы бир жуманын ичинде. Ал аракети менен мыктынын мыктысы долбоорунда жеңүүчү болгон. Жаш таланттын билгичтигин Асель Бусурманкул кызы сынап көрдү. Хараре, Индонезия, Джакарта, Айманов Аратан, Джорджтаун, Камбоджа, Пномпень, Лихтенштейн, Вадуц, Мозамбик, Мапуту, Сомалия, Могадишу, Тувалу, Фунафути, Уганда, Кампала, Украина, Киев, Уругвай, Монтевидео, Филиппины, Манила, Шри-Ланка, Коломбо, Хорватия, Загреб. Ош шаарынын тургуну Аруке Тойчиева дүйнөдөгү 215 мамлекеттин борборун жатка билет. 4 жашында эле 36 тамганы жаттап, 5ке чыкканда китепти шатырата окуганга жетишкен. Буга апасы оюнчуктардын ордуна окуу куралдарын сатып бергени себеп болгон. Ал эми борбор шаарларды мыктынын мыктысы деп аталган жаш таланттар теледолбооруна катышуу үчүн 7 күн аралыгында жаттап бүткөн. Борбор шаарларды мен 8 жашымдан жаттагам. Бул борбор шаарларга мен кызыгып, анан кийин мыктынын мыктысы телешоусуна бардым. Балдарга арналган. Азыркы учурда мен 215 мамлекеттин борборун билем. 4 жашында кышындасы зерикпей отурсун деп 36 тамга көтөрүп келсем, эртеси мектептен келсем бардыгын жаттадым деп отуруп калыптыр 36 тамганы.
Аруке былтыр Ошто уюштурулган мыктынын мыктысы теле долбоорунда жеңген. Өлкөнүн түштүгүндөгү жаш таланттардын арасына сурулуп чыгып баш байгеге ээ болгон. Азыр эми дүйнөлүк картадан ар бир мамлекетти адашпай табууну өздөштүрүп жатат. Алдыда дагы түрдүү багытта конкурстарга катышып, ийгилик жаратуу планында. Тынбай Оштого реклама бере берди, мыктынын мыктысына келгиле жаш балдарды алабыз. Мен эмне кылып катышсам деп аябай ойлонду. Гимнастика жасады, башка кылды. Анан кийин ошол китепти чоң балам алып барып калган кийин борбор шаарларды билгендерди да кабыл алабыз дегенде эле ошону эле жаттадым. Эл жаттай бер десем, мен базардан келгиче 30 жаттаптыр бир күндө. Аруке Ош шаарындагы Нышанов мектебинде 5-класста билим алат. Ал мектепте эң жакшы бааларга окуп, былтыр 5 предметтен олимпиадага катышып жеңип кайткан. Азыркы тапта президенттик кызматты аркалап мектептин үлгүсү, анын зээндүү, тырышча кыз экенин эжекелери да байкап чоң үмүт артып жатышат. 212 мамлекеттин борбор шаарын билгендиги бизди аябай таң калтырды. Бул кыз биз ойлойбуз келечекте Кыргызстандын келечегине жараган чыныгы татыктуу кыздардан болот деп ойлойбуз. Башка окуучулардан айырмаланып, тапшырмаларды аябай тез жасайт. Анан кийин менин дагы оң колум болуп, жардамчым болуп, көп организационный мероприятияларда да көп жардам берет. На желудок петь холодный, злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться силой, и до вешних только дней, прокорми и обогрей. Жаш талант сыналгыдан кеткен ар бир жарнаманы бат жаттап, өзүндөй кылып тура берет. Ырдап бийлеп, бош убактысында шахмат ойногонго уста. Учурда кыргыз орус тилинде эркин сүйлөп, англис тилин үйрөнүп жаткан учуру. Келечектеги максаты сот болуу жана көп тилди билип, дүйнө жүзүн кыдырууну көздөйт. Биздин клиникада хирургия, терапия, урология, гинекология жана төрөтүү бөлүмдөрү бар. Ошондой эле УЗИ, ЭКГ. Асель Бусурманкул кызы, Арген Калыбек уулу, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Бул күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка кабарлар Ынтымак Чекит КЖ сайтына жайгаштырылат. Биздин телеканалдан кеткен бардык берүүлөрдү, ошондой эле инфографика, мультимедиалык материалдарды Ынтымак Чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жолугушалы.